бетте. Мындай эл аралык деңгей эң бир Кыргызстан курама командасынын дагы алга тизмедеги эң жаш оюнчу Давранбек Маматкасымов болот экендигин айтып өтүп эле старттык кычкырык жаңырды. Аут Шахрух Махмадаминов пас чыгарып берет. Алстан сокку. Адыков сол капталдан мыкты пас. Махмадаминов сокку жана Алексей Егинден Махмадаминов Шахрух сокку жана бир аз дарбазанын үстү кумамысынан Кыргызстан курама командасында дегичекти болбой өтө кооптуу. Алчев ой автогол Шахрух Махмадаминов биринчи орунга чыгат. Кайрадан бул жерде катага жол берип койду Бекболот Акматалиев. Бош калган дарбаза жана гол. Жыйынтыгында эсеп сандары 2-0 Орусия командасынын пайдасына. Сымов Давран топ жоготуу Герейхановдон. Кыргызстан Орусия беттеши. Экинчи тайм башталып отурат. Биринчи таймда эсеп сандары сокку зат көрсөт. Алимовдон жер менен сокку, кошумча соккуда Кайрат Кубанычев бир аз гана. Алимов топту тартып алды. Максат алыстан сокку затты жана Аманбаев. Кайрадан Шахрухка алыстан сокку жана гол! Шахрух дагы да болсо убакыт бар. Алстан сокку жана Алексей Егиндин катасы албетте. Да көбүрөөк сокку uzatыш керек демек. Махмадаминов мына ошентип абайлаш керек бул жерден. Сокку жана кезектеги сейф Акматалиевде. Жана Шахрух бул жерден топту жоготпошу керек. Чалчуга пас бул жерден сокку Кайрат Кубанычевден. Орусия командасы алыстан сокку uzatып көрүү, кошумча сокку, 2 сокку тең азыр Шахрух Махмадаминовда 3 соккуну кайтарды. Эржан Бактыбеков кайрадан Махмадаминов алыстан сокку uzat. Махмадаминов, Аманбаев, Кубанычев кайрадан Махмадаминовго сокку жана Орусия командасы чабуулда сокку жана гол. Бул жерде Григорий Валеев өз-өзүнүн дарбазага голду өткөрүп алдык. Орусия Кыргызстан эсеп сандары 3-1 биринчи беттеш мына 5-ке чыгат.